жашы жетилген адамдардын 30%-ында жана аялдардын дээрлик 80%-ында табарсыздык менен байланыштуу көйгөйлөрү бир жолу болсо дагы болот жана ал кайра кайталанышы дагы мүмкүн. Себеби эмнеде? Мисалы, эркектердин жашы 40-ка жеткенден кийин табарсыздыктын астындагы простата бези чоңое баштайт. Ал болсо табарсыздык кысышы мүмкүн. Натыйжада заара толугу менен чыгып кетпейт. Аялдарда болсо анатомиялык түзүлүшүнө байланыштуу табарсыгына сырттан инфекция кирип кетүү мүмкүнчүлүгү жогору болот жана анын натыйжасында тез эле цистит менен оору бериши толук ыктымал. Тез заара ушаткыбыз келет, бирок ажатканага барганда аз өлчөмдө чыгат жана бул кайра кайталана берет. Жана айрыкча түндөсү дагы уктап кетүү бизге бир топ көйгөйлүү болушу мүмкүн. Ушул көйгөйлөрдөн арылгыңыз келсе, алдыда айтыла турган сунуштарга көңүл бурасыз жана аткарсаңыз сөзсүз түрдө жардам берет. Эми бөйрөк тууралуу айтайын. Бөйрөк бул фильтр, ал канды тазалап турат зыяндуу болгон нерселерден. Жана ал боор менен тыгыз байланышта иштейт. Өз учурунда боордагы башка аткарган кызматтары сыяктуу канды тазалоо кызматын дагы аткарат. Ал боорду организмди дары-дармектин зыянынан, алкоголдун зыяндуу таасиринен, кофеиндин зыяндуу таасиринен жана башка токсиндерден организмди коргоп, аларды сыртка чыгара берет. Жана керектүү учурда белокту аммиакка айлантат. Жана аммиак болсо бөйрөккө келип, ал жерде мочевинага айланып, заара менен кошо сыртка чыгып кетет. Эгерде ушул биохимиялык процесс бузула турган болсо, бөйрөк дагы жабыркайт, боор дагы жабыркайт, ошону менен бирге эле бүтүн денебиз жабыркайт. Айрыкча бутубуз, таманыбыз ишиши мүмкүн. Бул белоктун сыртка чыгып кетип өзгөрбөй, организмде клеткаларда суунун өлчөмү көп болуп калышынан улам болот. Эгерде сиз ушул көйгөйдөн арылгыңыз келсе, же болбосо ушул көйгөйгө жеткиңиз келбесе, кандайдыр бир өнөкөт ооруларыңыз бар болсо организмиңизде, ошолорго каршы туура аргаларды өз убагында кылып турушуңуз керек болот. Жана жылына бир жолу болсо дагы биохимиялык анализдерди тапшырып койсоңуз жакшы болот. Ага мисалы боордун биохимиялык анализдеринен общий белок, прямой, непрямой, билирубин, ALT, AST ушуларды тапшырсаңыз, бөйрөктүкүнөн болсо креатинин, мочевинаны тапшырып койсоңуз жана анализдин жыйынтыгын дарыгерге көрсөтсөңүз, ал сизге өзүнүн туура кеңешин берет. Кимге көрсөтөм десеңиз, общий терапевтке көрсөтсөңүз болот, же болбосо бөйрөктүн анализин нефрологко көрсөтсөңүз болот. Ал эми боордун анализин болсо, же гастроэнтерологко, же эндокринологко көрсөтсөңүз, сизге өзүнүн жакшы кеңешин берет жана ушул көйгөйдөн арылууга жардам тиет. Эми бөйрөк көбүн эсе эмнеден жабыркайт? Бөйрөк көбүн эсе кандагы глюкозанын өлчөмүнүн ашыкчалыгынан жабыркайт. Жана ар бир нефрон, ар бир бөйрөктө, эки бөйрөктө 20 миллиондон, мен адашпасам, нефрон бар клетка, жана ал канды үзгүлтүксүз тазалап турат. Ошол биздин каныбызда эгерде глюкозанын өлчөмү көбөйө турган болсо, өздөрүнүн кызматын нефрондор аткарышы кыйын болуп калат жана бара бирден өлө баштайт деп айтсам дагы болот. Процесс обратимый, необратимый деп коюлат. Обратимый деген эгерде жабыркаган болсо дагы кайра калыбына келтирүү мүмкүн дегенди билдирет. Ал эми необратимый болсо, бул кайра калыбына келбеши мүмкүн бөйрөк жабыркагандан кийин. Эгерде сиз ушул бөйрөктүн жабыркашынан сактангыңыз келсе, диабет оорусунан сактаныңыз жана бөйрөктүн суукка кабылып калуусунан сактаныңыз. Ушул эки эле көйгөйдөн сактана турган болсоңуз дагы сизге абдан пайдалуу болот. Дагы айта турган сунушум, жылына бир жолу болсо дагы бөйрөгүңүздү УЗИ аркылуу
текшертип койсоңуз, анализ тапшырган сыяктуу эле жакшы болот. Көңүл тынч болуш үчүн дагы нормадагы өлчөмүн билип турасыз. Бул дагы сиз үчүн өтө пайдалуу. Жана дагы эгерде сиз диабет оорусу менен ооруй турган болсоңуз, каныңыздагы глюкозанын өлчөмүн нормадан ашырбайсыз. Нормадан ашырбасаңыз эле бөйрөк көп убакытка чейин жабыркабай жүрө бересиз. Жана сиз нефрондоруңузду сак саламат абалда сактайсыз. Дагы айта турган сунушум, эгерде каныңыздагы глюкозанын өлчөмү көп болсо, сөзсүз түрдө аны азайтуу керек. Эндокринолог врач сизге туура кеңешин берет. Өйдөдө башында ошол табарсыктын, бөйрөктүн кантип ооруп калбаш керектигин ишке ашырыш үчүн эмне кылыш керек экенин аягында айтам дегенмин. Эми ошолорду айтайын. Эгерде сиз бөйрөгүңүз жана табарсыгыңыз жабыркабасын десеңиз, бутуңузду, таманыңызды жылуу сактаңыз кышындасы. Ал эми эгер сиз диабет менен ооруй турган болсоңуз, ошол селевой уровенди сактап жүрүңүз. Жана дагы эгер сизде диабет жок болсо деле, углеводду, айрыкча жеңил сиңе турган углеводдорду, ар кандай ширинттерди азайта турган болсоңуз, керектүү процесстер ишке ашып, толугу менен организмде сакталып турган 5-6 литр ашыкча суудан арыласыз. Сиз ширинитти канча көп жей турган болсоңуз, ошончолук өлчөмдө көп суулар биздин организмибизде сакталып, ал жүрөккө дагы күч келтириши мүмкүн. Андыктан жеңил сиңе турган углеводдорду токтотосуз, азайтасыз. Айрыкча мөмө жемиштерди дагы азайтсаңыз абдан жакшы болот. Камыр тамактарды дагы углеводдун өлчөмү көп болот, аларды дагы азайтсаңыз өтө жакшы болот. Ал эми эмнелерди колдонсоңуз жакшы болот? Эгерде биз ошол негизи эле адам баарыбыз эле натрийди көп колдонуп, калийди аз колдонобуз. Ошонун натыйжасында биздин бөйрөгүбүз, бүтүн денебиз көп жабыркайт. Натрийди азайтыш үчүн ошол өйдөдө айтканда углеводду азайтсак жакшы болот. Ал эми калийди көбөйтүш үчүн болсо, жашылчаларды, айрыкча селдерейди көп колдонушубуз керек. Салат менен дагы өзүн дагы 5-6 кружка күнүнө ошол жер жемиштерди, айрыкча жашылчаларды жеп тура турган болсок, калий байып организмибизге ашыкча болгон сууларды сүрүп чыгарат. Жана бул учурда белокту дагы жетиштүү өлчөмдө жеп тура турган болсок, мисалы 100 грамм күнүндө жеп тура турган болсок, бир учурда булчуң массабыз дагы калыбына келет, ден соолугубуз дагы бир кыйла жакшырат. Негизинен айткым келген нерселердин дээрлик көбүн айттым. Ошондон соң дагы ой чачырандуу болуп, айтылбай дагы көп нерсе калды. Буюрса калган маалыматтарды кийинки видеолордо жеткиргенге аракет кылам.